Жаныбек Кызылов Инстаграмда белгилүү видеоблогер. Ал өлкөдөгү кооз жайларды дрон менен видеого түшүрүп, социалдык тармактар аркылуу жарыялап, өзгөчө чет элдик туристтерди Кыргызстанга чакырып келет. Бул жолу Талас областына келип, тарыхка бай өрөөндүн керемет жерлерин тартууну Улуттук Манас Ордо комплексинен баштады. Дүйнөдө канча мамлекет болсо, бардыгынан бизге жазып кайрылышат. Бул кайсы жерде? Кантип барсак болот, эмне кылсак болот деп. Ошонун алкагында буюрса Талас областына, Талас шаарына келип калдык. Биздин максатыбыз кандай? Бир жерди тартыш керекпиз. Ошол жерде элдер көрүп, бул кайсы жерде? Жазат Кыргызстанда. Кыргызстан кайсы жеринде? Талас. Таластын кайсы жеринде? Манас району, Кара Буура. Ушул жактарга келели деген максатыбыз ушул да. Кооз кадрлар тарталы, дүйнөгө тааныталы, кыргызстандыктарга эми дүйнө болбосо деле Кыргызстаныбыз деле чоңбуз да. Башка жактарга көргөзүп келгиле, Таласка келгиле, ички туризмди өнүктүрөлү деген да максатыбыз бар. Облустун туризм тармагын ушундай жол менен өнүктүрүүнү Талас дестинация туристтик уюму демилгелеген. Долбоорду даярдап, Кыргызстандагы белгилүү саякатчы блогерлерди Таласка чакырып, транспорт, жатакана чыгымдарын камсыздап беришти. Уюштуруу тобунда Азамат Асейин уулу, Гамал Соронкулов жана Жылдызбек Музуротбеков бар. Кыргызстанга жана ошондой эле дүйнө жүзүнө Таластын туристтик потенциалын, Таластагы эң мыкты кооз жерлерди, тарыхый жерлерди дүйнө жүзүнө баягы жарнама кылып алып чыгуу максатында биз ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Дрондор менен ушул табияттын кооздугун тартышкан Бишкектен атайын ушул 7-8 блогер келди. Алардын ичинде Johnny Traveler, Мырза, Аликов деген бир топ жигиттер келишти. Булар менен иштөө биз үчүн абдан кызык. Аталган саякатчы видеоблогерлер 3 күн бою Талас областында болуп, Манас Ордо, Эчкилүү тоо, Кирав суу сактагычы, Шекер айылы жана башка уникалдуу аймактарга барып дронго түшүрүшөт. Баарын уюштуруу тобу ээрчитип, экскурсия кылышат. Бул аракетти видеоблогерлер дагы колдоп, кызматтарына акы албай жардам беришүүдө. Мактана турган Таласыбыз бар. Ошону биз мактангандай болуп көрсөтүшүбүз керек, чынында. Таластын көлдөрү көптөргө маалым эмес. 40тан ашык көл, тоолу, бийик тоолу көлдөрүбүз бар да. Ошого мына бүгүнкү күндө ушул мыкты балдарыбыз келип бир жолун ачып берсе деген ниетте. Ушул балдардын бирөөнүн эле жанагыдай тарткан бүт эле соц тармак болот атпайбы азыр? Жаштары деле, карысы деле соц тармак аркылуу. Кана эми Кудай жалга ошон баардыгы жайылып, миллион адамдар келип, ошолордун 100 миңдери келип Таласты көрүп кетсе. Анын үчүн биз дагы ошол аракеттерди кылып, биздин ошол пландарыбыз бар. Демилгечи топтун айтымында бул жолу облустагы эң кооз жайлардын баары бийиктиктен видеого тартылат. Анан кайра июнь айында тарыхый жайлар тууралуу видеолор жасалат. Жыйынтыгында баарын бириктирип, Талас жери тууралуу туристтик багыттагы документалдык тасма даярдабат. Батыр Манас атабыз, Айкөл Манас атабыз, алакандай аскырыгыз. Ушу күндөн ушу күн сыймыктанып жатабыз. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Батыр Манас атабыз, кулалы таптап куш кылган.